Кемпирабад боюнча кеңешмеге телефон, диктофон, камера алып кирүүгө уруксат берилген жок. Бийлик муну сыр маалыматтар айтылат деп негиздеди. Бирок мен уккандарымды ушул дептерге жазып чыктым. Алдыда айрым суроолорго токтолом. Президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 1 сааттан ашуун убакыт кыргыз-өзбек чек арасын калган тилкелери боюнча келишим долбоорун түшүндүрүп, жыйындын катышуучуларын ынандырууга аракет кылышты. Андан соң суроо жоопко пикир айтууга кезек берилди. Алгачкылардан болуп өз ою менен Тимур Махмудов аттуу жаран бөлүштү. Ал президенттен Ташиевди өкмөттүк комиссиянын төрагалыгынан алып Ташкентке жибербейли коюуну суранды. Ал эми укук коргоочу Рита Карасартова Ташиев Өзбекстан убагында компенсация катары берген 4000 гектардан ашуун жерди Кемпирабадтын жерине алмашылган деп манипуляция кылып жатат деди. Карасартова президент менен УКМК башчысын Өзбекстандын адвокаты болуп жатасыздар деп айыптады. Буга жооп кылып Ташиев укук коргоочуга кандай чырлардын башында жүргөнүңүздү билебиз.